Өзүңөр айтып жереңер. Эми неберелерим айтып калыптыр. Бирөө келди окшойт. Эшикти ачайын. Отур. Эшикти ачайын. Отур. Бул менин үйүм. Мен өзүм ачам эшикти. Болотко келдим дедиңизби? Тигинекей болот. Ата, бул Сабир апа биздин нянябыз. Нянькаңызбы? Ошондо канчанчы нянька болуп кетти. Отура бериңиз. Келиңиз, жүрүңүз. Эй бала, бас бер. Не болуп атасыз, ата? Баштадың ғой я. Эмнени? Келген бирде. Эмнеге алып келдиң? Же, случайно келип калды. Ал биздин няня үйдө жалгыз калбасын эле. Өткөндө башка эмес беле я. Аны кетиргенбиз, жакпай калды. Сага жакпай калганбы, же мага жакпай калган үчүн кетирдиң я? Ата, мен сага канча айтам. Мага аял издегениңер токтоткула деп. Сизге жакшылык эле каалап атабыз, ата. Мага жакшылык каалабай коюңуз. Отуңбу? Эжеси кетирип окшойсуз, что-то небарем болуп калды. Кантип сарсанаа болбойбуз? Шаарга алып кетейин десем, өзүңүз болбой койдуңуз. Мен силердин шаарыңарда жашай албайм. Кызматка жараша биз дагы айылда жашай албайбыз. Кыздарыңыз келсе, 2 саатка жеткирбей кубалап эткенсиз. Баргыла үйүңөргө. Күйөөңөр эмне дейт деп. Неге сарсанаа болуп атканыңарды түшүнбөй турам. Баарын жапшак сынакай жашап эле кадимкидей эле күн өткөрүп атпайбы? Проблема ошондо болуп атпайбы, ата? Күнүңүз өткөнү менен жашооңуз токтоп атпайбы? Жашоом соп-сонун эле өтүп атат. Эми сен мага жашоону үйрөтөсүңбү? Көрүп эле атпайбы, ата? Күнүгө тамакты